Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары берүүсүнүн бүгүнкү катышуучусу депутат Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шернияз. Мына кыргыз эли орду толгус жоготууга учурады. Бүгүн 22 апрелде залкар акын Элмирбек Иманалиевди акыркы сапарга узаттыңыздар. Актаңдай акынды мына достору, калемдештери токтогул кайра өлгөндөй эле бир чоң жоготуу болду деп айтып атышат. Элмирбектин кыргыз маданиятындагы орду кандай эле? Кепти ушундан баштасак. Элмирбек ушул айтыш өнөрүндө, акынчылык өнөрүндө бир жаңы баскыч, жаңы тепкичти киргизди десек да болот. Анткени ушул жанагы экономикалык кризистен кийин, Советтер Союзунан кийин кандай эле бир урап калган нерсе болуп турган убакта биздин айтыш өнөрүн жанданталы деген далалатыбыз кандайдыр бир башка жол менен кетиши мүмкүн болчу да. Ошол коомдун үлгүсүн алып, ошол коомдо эмне болуп атты, ошол коомдо алдым жуттум болуп атты, ошол коомдо мындайча айтканда күчтүүсү алсызын баса калып аткан коом болду. Анан айтыш өнөрү дагы ошол нерсеге кошулуп кетиши дагы ыктымал болчу да, ошондой тарапта кетип калышы. Бул мисалы айтыш маданияты, акындардын бири-бирине болгон сыйлоосу, же болбосо акындардын мындайча бир акындык өнөрдү ой толгоо менен бийиктикке чыгаруусу. Мына ошол нерсени Элмирбек баамдай алды, кармай алды дагы бүгүнкү айтыш коомдук фондунан өсүп чыккан дээрлик бардык төкмө акындар ошол үлгүнү колдонуп жүрүшөт десем жаңылбайм. Анткени биздин салтыбызда айтыш өнөрү ар кандай айтыш өнөрү болгон. Өзүңөргө белгилүү болгондой, мисалы Жеңи жок менен Ырыскүлдүн айтышын, Жеңи жок менен Баалы кыздын айтышын карасак, же болбосо Калмырза менен Барпынын айтышын караганда башка үлгүдөгү айтыштар. Таптакыр, ал жерде орой сөздөр, керек болсо уят сөздөр, же болбосо дагы башкача бул айтыштын ушундай да багыты болгон да тарыхтачы. Элмирбек өзүнүн баамчылдыгы менен, Элмирбек өзүнүн көрөгөчтүгү менен, Элмирбек өзүнүн терең билими, салтты билүүсү менен жана кошуна эл ошол айтыш өнөрүн аздектеген казак элинин тарыхын, салтын ушунчалык терең билгендиктен ал айтыш өнөрдүн деңгээлин жогорулатууга бир кадам таштап берди. Жана ошол Элмирбек баскан жол, Элмирбек көрсөткөн жол менен айтыш өнөрүндө дагы бир жакшы жагдай, дагы бир жаңы тепкич, дагы бир жаңы бийиктик пайда болду десем жаңылышпайм. Элмирбектин устаты ким эле? Бул адам кайдан келди? Бул талант кайдан чыкты? Көптөрү мына айтыш фондуна байланыштырат, бирок кайдан чыкты мисалы ушундай талант? Элмирбектин эң биринчи устаты десек болот, бул Туганбай Абдиев залкар акыныбыз, төкмө акын, кетмен төбөлүк жердеши Туганбай Абдиев ошону бала кезинде, тестер кезинде жетелеп келген ушул жака. Шаарга келип окууга орноштуруп, искусство институтуна. Мына ошодон кийин. Ал эми айтыш бул 2000-жылдары башталды. Элмирбек ага келгенде дагы жаш эле. Элмирбек ал жерден ушул айтыш коомдук фондунун устаттары болгон Ашыралы Айталиев, Эстебес Турсуналиев, Туганбай Абдиев үчөө айныксыз устаттары болуп беришти айтыш фондунун. Мына ошол жерден дагы такшалып, өрчүп, мына ошол аксакалдардан мындай айтканда таланты курчуду десем да болот. Сиз ошол Элмирбекти алгач тааныган, ошону менен жакшы чыгармачылык мала курган учуруңуз кайсыл болду? Элмирбекти кантип тааныдыңыз? 2000-жылдардан эле ушул айтыш коомдук фонду түптөлүп калганда, анда сиз билесиздер, ал жылдары каатчылык учуру болчу. Мындай айтканда маданият ишмерлери жарымызы көчөдө калган десек дагы болот.
абдан кыйын учур болчу. Ошондо айтыш коомдук фонду түзүлүп, анан акындардын башын кошолуу дегенде бардык акындар жапырт буга киришишти десем жаңылбайм да. Эң биринчи болуп мына Тууганбай Абдиев аксакалы келип, анан Тууганбай Абдиев болгондон кийин анын шакирти болуп Элмирбек келип, Амантай эсимде али. Анан Тууганбай Абдиев Ашыралы Айталиевке чалыңыз дедик. Ашыкеме чалып, анан Тууганбай акесинин сүйлөп аткан сөзү көз алдымда. Ашыралы Айталиевке чалып, Ашыке берди жаш балдар айтышып атат сиз менен десе. Ашыкем айтат, ой мага Осмонкул эле ойготуп келбесеңер башкасы чыдабайт го деп. Анан жок, чыдай турганы бар экен берди. Айтышам деп атат деп. Моюнда айтышса көрөйүн деп ал киши кошулду. Анан эки аксакалдын атын уккандан кийин жаштардын баары жапырт келди. Бардыгы. Азыркы аты чыгып калган төкмөгө. Ошол эле Жеңишбек, ошол эле Алы, Азамат баары. Анан ушинтип айтыш фонду жолун баштаганда Элмирбек биринчилерден ошол төрага болуп шайланып, айтыш коомдук фондунун төрагасын кызматын аркалады бир 5 жылдай. Ошол жерге биз жаш болсо дагы башчы кылып койдук айтыш коомдук фондуна. Бүт уюштуруу иштерин, башка иштерди ошо менен баягы биринчи жакын ымалалуу болуп калгандыктанбы, акындардын арасынан Элмирбек менин өзгө ички симпатиям өтө жогору болчу. Бирок эми айтышты тең карагандыктан муну биз көпчүлүккө билдирбесек дагы баары акындар билчү болуш керек бул нерсени. Анткени Элмирбектин дилгирлиги, Элмирбектин билимге умтулуусу, Элмирбектин кругозору, Элмирбектин интеллекти, Элмирбектин көрөнгөсү бул кийин ошонун чыгармачылыгына зор жемиштерин берип баштады. Анткени менин оюмда акындык бул бир китепке бата турган ойду 4 сап менен берүү мүмкүнчүлүгү. Эгерде сиз ошону бере алсаңыз, ошондой ойду кыска. Эсиңизде да Марк Твен кат жазганда айтып атпайбы? Убакыттын кыскалыгынан узун жазып атам деп. Адам оюн кыска, нак, кыска нуска айтылган бул чоң кругозордун белгиси, чоң акылдын белгиси. Акынчылык өнөр анык ошол чоң ойлорду кыска сөзгө батыргандын бир кандайдыр бир көрсөткүчү да. Ошону Элмирбек чынында эң мыкты пайдаланчу. Элмирбектин ысымы таанымал болгон учур кайсыл болду? Мисалы, ал кайсыл чыгармасы менен же кайсыл айтыш менен ушул элге таанылып төбөсү көрүнө баштады деп ойлойсуз? Биринчи таанылган учуру албетте бул баягы биринчи обону. Элмирбек обончу катары ар бир жазган обону шедевр болуп турду да. Эң биринчи жазганы ушул 16 жашында жазганы, жана карап кайрадан сени самап менен ошол менен элге таанымал болду деп ойлойм. Анан ал кездеги айтыштарда дагы айтышып Элмирбектин айты чыгып жүргөн. Бирок чоң айтыш ушул айтыш коомдук фонду түзүлгөндөн кийин баштап чоң айтыштар өтө баштап, анан Астанада барып Айнура Турсунбаева менен 2003-жылы айтышкандан кийин ошондо кеңири таанымал болду акын катары деген ойдо. Кыргыз казакка дагы. Кыргыз казакка. Көп ушул төкмө акындар көбүнчө саясий темаларга көбүрөөк кайрылат да. Айрыкча мындай бийликти сындап, курч-курч сөздөрдү айтып таанылат да. Бирок Элмирбекти мындай эскерип атканда, мына 2-3 күндөн бери эскерип атышат, көбүнчө мына сүйүү темасы боюнча, махаббат темасы, ушул адамдардын ортосундагы мамиле, ушундай бул адамдын чыгармаларында поэтика көбүрөөк экен да. Анан ошо кантип эмне деп ойлойсуз? Кантип ошол чынында эле бул киши төкмө акындыкка жакынбы же жөн гана акын ошол махаббат темасына кеңири кайрылган, оон чыгарган акын катары тарыхта калабы? Эми бул эскерүүлөрчү ким эскерип атса, ошол кайсы жагын өзүнө алганына жараштуу да. Болбосо Элмирбектей түз, Элмирбектей чындыкты, калыстыкты Хандан Бектен тайбай айткан Элмирбектей акын жок болчу. Ошону дагы жогорку деңгээлде, мына
эсибизде ошол 2003 жылы айтыш өтүп атканда 2003 жылы жанагы биринчи президенттин суроого өтө көбөйүп кетип 10 жылдан ашып 12-13 жылга кетип бараткан учуру, президенттин жанында кошоматчылар айланып жүргөн учуру көпөлөктөө болуп, алардын деле кээ бир бөлүгү бүгүн деле биздин парламентте айланып жүрүү көпөлөктөө болупчу, анткени адистик айлантып алган. Ошол учурда эч ким айта алчу эмес. Сиз ушундай туура эмес кылып атасыз деп. Анан 2003 жылы айтыш өткөндө зал толтура филармонияда. Ошондо Элмирбектин сөзү да жаттан карыз көп алды, жангештилер жеп алды, бөлөктөн карыз көп алды, бөрөлөр талап жеп алды деп Элмирбек айтканда бүткүл филармония ордунан туруп кеткен, кол чабып. Ордунан туруп кол чапкан ошондочу. Элмирбекте катуу, Элмирбек түз даанышмандык менен айткан. Элмирбек катуу айтчу. Элмирбек чучукка жеткизе айтчу, айтканда дагы аябагандай. Бирок дипломатиялык жактан эгерде бизде айтышта кээде бир акын агрессия көрсөтсө, экинчиси андан ашып түшүп, кээде айтыш болбой эле мурташ болуп кетет деп күлүп калам менчи. Андай учурларда болгон учурларда Элмирбек менен эч убакта андай болгон эмес. Элмирбектин өзүнүн жанагы деңгээли жогору болгондуктан ал кайсы акын болбосун, казагыбы, кыргызыбы дайыма дипломатиялык жолго чакырып, ага теңелбей, эки акындын ортосунда баарлашуу, диалогду курганга себепчи болуп берчү дагы. Ошону менен акындардын баары жакшы көрчү. Элмирбек менен чыккан акындын баары ачылчу. Анткени Элмирбек ошол акынды көтөрмөлөп, сүйөп, мактап, күлдүрүп отуруп, залды дагы алып, ошолордун балдары жогорулуп кетчү. Бул жогорку, жана мен айткандай, интеллектуалдын белгиси. Ал эми сүйүү күйүү жагына келгенде дагы өзүңүздөр билесиздер, ар бир ыры элдин оозуна алынып, кайталанып. Анткени Элмирбек кайсы жумушту кылбаса, аны нагыз кылчу. Жанагы саясат жөнүндө айтпайт көп деген ойлор болот деп атпайсызбы? Эсиңиздеби, парламенттен Элмирбектин ырын мен эле айтчу эмесмин. Керек болсо Асылбек Жээнбеков дагы ошол Элмирбектин ырын ошол парламенттен айтчу. Мына акындарыбыз айтып атат деп. Көрдүңүзбү? Элмирбектин ар бир сөзү ташка тамга баскандай кыска, нуска, курч болгондуктан эл аны жаттап алчу. Анан эл ошон үчүн баалачу. Акындык бул Кудайдан келген вазипа. Эгер акын чындыкты айта албаса, эгер акын элдин муңун жеткизе албаса, эгер акын түз сүйлөгөндөн жалтактап, эгерде акын кошоматчы болсо, эл ага баасын берип койгон, арзымат деп. Болду. Ал акын эмес. Ал акындык өнөрдү алып жүргөнгө да татыктуу эмес. Ошон үчүн Кыргызда илгертен сөз калган. Ырчы менен элчиге өлүм жок. Ырчы бул акын дайыма түз, эчтекеден жалтактабай, ханга да бегине да көзүнө айтып туруш керек. Бул дагы демократиянын зор үлгүсү ушул акындыкта жаткан Кыргызда. Бирок мына Кыргызда соңку 30 жылдан бери чындыкты бетке айткан адам бийликке жакпайт. Элмирбек дагы ошондой жакпай, кысымга кабылып, ырдай албай, чыга албай, ушул мамлекеттик телеканалдардан болобу, көпчүлүктүн ичинден чоң иш-чаралардан болобу, чыкпай калган учурлары болду беле? Болгон десек да болот. Мисалы, Элмирбек менин оюмча эл артисттигин дагы кеч алды. Мындан да эрте алса болмок Элмирбек. Анткени чыныгы талантты баалап берсе болмок да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы жанагы айланып жүргөн кошоматчылар бийликке, же болбосо сиз айдайсыз, сиз күндөйсүз дегендер көбүрөөк сый ургалга жетет экен да убагында. Керек болсо убагынан эрте. Элмирбек өзүнүн таланты менен, таш жарып чыккан таланты менен мурунтан алсак болот. Бирок Элмирбек андан бийик турду. Ал сый ургалга алынган жок Элмирбек. Элмирбек бийик жана таза турду. Эң негизги чыгармачыл адам үчүн эгерде
анын артында кала турган чыгармасы жок болсо гана ошондо ал сый ургалга умтулуп чуркай баштайт да. Анткени ал пенде ойлойт, мен ушул менен калам тарыхта, ушул медаль, орден менен калам тарыхта деп. Ал медаль менен ордендер болгон эле калай темирлер. Атай Огонбаев убагында эч кандай орден медаль албай эле, керек болсо эл артисти болбой эле, ал тарыхта калды. Атай Огонбаевдин чыгармасын бүгүнкү күндө көчмөндөр оюнда 1000 киши аткарып атат. Атамай Огонбаевдин убагында мүмкүн эл баатырлары болгон. Орден медальдарды бир капкылып алган каналардын аттары. Ошон үчүн чыгармачыл адамга эң биринчи элдин сүймөнчүгү, элдин сыйы сенин артыңда кала турган чыгармаң. Жок дегенде бир чыгармаң калса, жок дегенде ататал, ал адам бактылуу. Ошондуктан Элмирбек бул нерсеге башкача философиялык көз караш менен карашы дагы мындай нерседен бийик турчу. Элмирбектин ошо өлбөс өчпөс кайсы чыгармалары калды? Чекесинен санай берсеңиз болот. 16 жашында чыгарган Карап деген ырын айтасызбы? Же болбосо андан кийинки чыккан Булбулумду айтасызбы? Же андан кийин чыккан Аруу затым аппагымды айтасызбы? Же болбосо казак-кыргыз айтышканда Атүгүлов парламентте айтылып жүргөн жанагындай учкул сөздөрүн айтасызбы? Ал баары Элмирбектин сөзү болуп, Элмирбектин ыры болуп, Элмирбектин айтышы болуп. Бүгүнкү күндө казак-кыргыз айтышында Раймалы Бегим Айдай эле айтылган кайсы айтыш? Баарыбыз айтабыз. Мейли 50 жыл, 100 жылдан кийин да мына Элмирбек деген акын Айнура деген менен айтышкан деп. 2003 жылды тытылып калган пленкасын баары эл тытып көрүп, YouTube'да канчалаган комментарий жүрбөйбү. Мына ушундай ырлар айтылат, ушул тарых болуп калат. Ушул кийин тарых мына Чыңгыз Айтматов жазгандай Раймалы Бегим Айдай болуп чоң нерсеге айланат. Бул негизи улутту түртөт чыгармачыл адамдар. Чыгармачыл адамдар какшап жүрүп атканды көбүндө көз караш мындай ирониялык көз караш менен карагандарга айтар элем да, бүткүл прогрессти чыгармачылык түрткөн дүйнө жүзүндөгү бардык прогрессти. Бүгүнкү ушул компьютер, бизди тартып аткан камера, уга сүйлөп аткан микрофон, угуп аткан динамиктер эгер чыгарма болбосо, Марк Твен сыяктуу, Артур Конан Дойл сыяктуу, Американын фантастары сыяктуу, же болбосо биздин өзүбүздүн Калыгул, Тилекмат, биздин өзүбүздүн Толубай Сынчы, ошол эле байыркы Токтогул, кийинки Токтогул, Сагынбай, Саякбайлар болбосо, биздин Кыргызстандын дагы түртүлүү күчү ошактан келе жатат да. Биз көп учурда өзүбүздүн катарда жүргөн залкарлардын, алардын чоң энергиялык массасын, руханий энергиянын массасын байкагандыктан кээде биздин шоорубуз ошол. Анан өлгөндө гана жер муштап, жакшы адам эле кыйкырып калып атабыз. Убагында ошол чыгармачылык адамдарды туура пайдалана турган болсок, бул Кыргызстандын өсүшүнүн дагы прогрессине аябагандай зор түрткү бере алмак. Мен муну айтып жүрөм, көрүп каласыз. Трибунадан болобу, башка жагынан болобу, бул чоң нерсе. Ал эми бүгүн кайсы партия утат, кайсы жерге барып гуманитардык жардам тарата салыш керек, кайсы жерге барып ушудан пайдалана калыш керек деген ал күнүмдүк, ал партия кетет. Ошентип кеткен, коммунисттик партия кеткен, СДПК кеткен, баары кетет, күнүмдүк ал. Күнүмдүк ал бийликтин кумары 5 жылдык. Түбөлүктүү эч нерсе жок. Түбөлүктүү кала турган нерсе бул ой жана чыгарма. Ошо чыгарманы жаратып аткан чыгармачыл кишилер. Биз убагында ошолорду баалап алышыбыз керек. Элмирбектин жанагы кыргыз-казак айтышындагы жанагы казакты бай болсун деп ушул нефти берген, кыргызды теңирге жакын болсун деп тоону берген деген сабын улам-уламына 2 күндөн бери ушул журналисттер кеңири таратып атышат. Бүгүн эле сиз айтып койгондой, бирок албетте бул мурдараак айтылган сөз болчу. Элмирбек ушул кыргыз-казак акындарынын ортосундагы ушундай курч айтыштар менен бул эки элдин ортосундагы мындай таймашууну,
күчөттүбү же достукту бекемдедиби? Бул жерде биринчи кезекте ким дос болот, ошону чечип алыш керек да. Сиз Англияда окуп келгенсиз, сиз билесиз да. Биринчи өзүңдү сыйла дейт, анан кийин өзгөлөрдү сыйлаганга үйрөн дегендейчи. Сен эгерде өзүңдүн тарыхыңды, өзүңдүн элиңдин баскан жолу, өзүңдүн элиңдин улуу инсандарын, өзүңдүн элиңдин жасаган эмгегин так биле албасаң, сен сыйга да татыктуу эмессиң. Кээде ар бир диалогто болобу, эл менен сүйлөшүү болобу, же акын болобу, ошентип көрсөтүү керек нак. Ошол сөзүндө Элмирбек кимдин ким экенин 4 сап менен мындайча айтканда ордуна коюп атат да. Талааны берген казакка мунайга жакын болсун деп, тоону берген кыргызга Кудайга жакын болсун деп. Талааны берген казакка темирге жакын болсун деп, тоону берген кыргызга теңирге жакын болсун деп. Бул сөз чыкпайт эле. Эгерде ошол казак акыны жаңылыштык сүйлөп албаса, казак акыны жаңылыш менен айтып атат да. Жерибизден атып чыгып мунайыбыз, берип жатыр бизге да Кудайыбыз дейт да. Ошол мунай мактаныч эмес да. Мактанса казак улуту Абай менен мактанса болот, мактанса Муктар менен мактанса болот, мактанса Чөж акын мактанса болот, мактанса Сүйүнбай акын менен мактанса болот, мактанса улуу тарыхы менен мактанса. А жерде мунайга мактаныч болуп аткандан туура жооп кайтарылып атпайбы ага? Көрдүңүзбү? Мунай сизге берсе, бизге тоону берип атат, Кудайга жакын болсун деп, теңирге жакын болсун деп. Караңызчы, кандай сөз. Мен дагы эле кайталап айтып, ушу 4 сап үчүн чынында эстирээк тургузса болот ошол кишиге. Мен ушуну дагы айткам ушул. Анткени кээде сиз миллиондогон долларга акчага сатып албаган нерсе бар. Миллиардтаган акчаңыз жетпеген нерсе бар. Бул намыс. Намыс өлчөнбөйт. Бүткүл улуттун намысын 4 сап менен көтөрө алатыган кишини ким деш керек? Аны гений деш керек. Бүткүл улуттун кыргызмын деген. Мына бул саптын айтылганына 20 жылдай болуп калды дейли да. Мен бүгүн айтып атсам дагы, мына сиздин дагы мүмкүн толкунданып атсыз, кандай жакшы сап деп турабы. Бүгүн да сизди ойготот. Бул сап сиздин урпактарыңызды ойготот. 1000 жылдан кийин да ойготот. Баалуулук ошодо да. Бүгүнкү болуп аткан партиялар 1000 жыл калабы, кандай деп ойлойсуз? Мына мен мыктымын деп мыкчыгерлер бийликте мен анан эртең дагы калышым керек деп жүргөндөрдүн партиясы калабы 1000 жыл? Же бул 4 сап калабы? Ке ошодо? Берилген сурооңузга жооп берип атам. Эми баары эле мына кыргыздагы, казактагы жер чапкылап эле мына улуу акындан айрылдык деп ушинтип отуруп калдык, жер сабап мындайча айтканда. Анан кийин Элмирбектей талант Кыргызда кайрадан жаралышы ыктымалбы? Ар бир адам кайталангыс сыяктуу, кайталангыс таланттар болот. Кайталангыс талантты биз эмне деп айтабыз? Кайталангыс талант бул өзүнүн жолун таба билген. Өзүнө гана жарашыктуу, өзүнө гана ыңгайлуу, өзү гана аткарып турганда ажары ача тургандай нерсени, кишини биз кайталангыс дейбиз да. Мисалы биз Рыспай Абдыкадыровду айтабыз, кайталангыс талант. Бүгүнкү күндө да бар. Ошентип эле обон чыгаргандар. Бекборбиевди айталыбыз, Сыймык Бейшекеевди айталы. Алар өзүнчө. Бирок алар Рыспайды кайталай албайт да. Же болбосо Асанкалы Керимбаевди. Ошол сыяктуу Элмирбек да кайталанбайт. Элмирбек дагы бул өзүнчө, өзүнүн орду белгилүү, эл сүйгөн өңү, эл сүйгөн үнү, эл сүйгөн жүрүм-туруму бар инсан Элмирбек кайталанбайт. Ошон үчүн кайталангыс талант деп ойлойм. Маегиңизге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн депутат Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шерниязов менен маектештик. Саламатта калыңыздар.